Казакстандын, Түркиянын, Россиянын муфтияты тармактык маркетингдин адал жана арам түрү бар деп экиге бөлүп фатва чыгарган. Ал эми Кыргызстандын муфтияты болсо тармактык маркетинг, жашыруун каржы пирамидалар баары тең арам деген фатва чыгарып атышат. Эмнеге ушундай эки түрдүү көз караш болуп калып атат? Түркиянын, Россиянын, Казакстандын муфтияты тармактык маркетинг менен, чыныгы тармактык маркетинг менен жашыруун каржы пирамидасы жана каржы пирамидасын айырмалай алып атат. Мыйзамдагы бул эки түшүнүктү эки жака бөлүп айырмалап, каржы пирамидалары жана жашыруун каржы пирамидалары мыйзамсыз деген мыйзам бар көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө. Ал эми тармактык маркетинг бул мыйзамдуу бизнес деген ошондой мыйзамдар бар. Дүйнө жүзү практикада экиге бөлүп атат. Россия, Түркия, Казакстандын муфтияты да бул теманы жакшы изилдегендиктен ушундай фатва чыгарып атат. Кыргызстандын муфтияты бул темада экөөнү бири-бирине кошуп аралаштырып коюп атат. Жада калса юристтер мыйзамдар экөөнүн айырмасын билип атат, бирок биздин муфтият бул экөөнүн айырмасын биле албай атат. Демек, бул темада алардын азыркы учурда тайк экендигин көрсөткүчү. Эмнеге дегенде, тармактык маркетинг, чыныгы тармактык маркетинг соодадан түшкөн продукциясын элге жарыялап, реклама кылып, ошол соодадан түшкөн соодага салымы кошконуна жараша бөлүштүрүп атат кирешени. Ал эми каржы пирамидалар, жашыруун каржы пирамидалардын максаты элден акча жыйноо эптеп эле. Алардын максаты товарды элге жайылтып, ошол продукциянын соодасынын эсебинен бөлүшүү эмес, ал жерде эптеп эле элден акча жыйноо. Ал эми ал жерде товар, кызмат жана башкалар баары бул шылтоо. Бул боюнча деги эле дүйнөлүк маркетинг илиминде бул боюнча баардык түшүнүктөр бар. Бирок биздин муфтият бул темадан артта калып кеткенби, же түшүнүгү толук эмес азыркы учурда ошондой фатва чыгарып коюшат. Мен адис катары бул тармакта деги эле бизнес тармагында 15 жылдан бери иштегендиктен бул экөөнү айырмалай алам жана бизде жазылган, Кыргызстандын муфтияты жазган фатвада мен толтура каталарды көрдүм, толтура каталарды көрсөтүп далилдеп бере алам. Ошон үчүн мен биздин муфтият адашканын көрүп турам. Ал эми Түркиянын, Казакстандын, Россиянын муфтияты адашпастан туура фатва чыгаргандыгы даана далил катары көрүп турам да. Андыктан сиз бизде арам дегиштен мурун бир аз бул теманы изилдеп койсоңуз дагы балким сиз чыныгы туура жоопту же туура сөздү айтып аткан болосуз. Адашуу эмес, билим жетишпегендиктен, сабатсыздыктан жазылган фатваны атаянбастан, билими туура, сабаты терең болгон адамдардын фатвасын караганыңыз туура деп эсептейм. Бул боюнча мен ошондой чечим кабыл алдым. Анан дагы бир нерсени байкадым. Жалаң бизнес темасын жакшы түшүнгөн, шариятты да бирдей түшүнгөн адистер тармактык маркетингден арам, адал түрү бар деп айтып атышат. Жана ошол арам дегендер бул темада толук билими жок, бизнесте, экономикада алардын билими жок, шариятта илими бар деп айтып атышат. Адистер айтып атышат. Бул теманы жакшы билген, бизнес темасында көп жылдан бери жүргөн, бизнесте дагы, шариятты да бирдей билген адамдар ушундай жооп айтып атышат. Бирок бизнес темасында көрүнбөгөн, биз ошол муфтиятта фатва чыгаргандардын тизмесин примерно көргөнбүз, сүйлөшкөнбүз, Чоң Ажы Раматовдон сураганбыз. Көпчүлүгү мындай карап көрсөңүз, тизмеде бизнес темасына аралашпаган адамдар бул арам деп өкүм чыгарып коюшат. Ал эми бизнес темасын түшүнгөн, шариятты бирдей түшүнгөндөр айтып атышат. Бул теманы экөөсүн тең билгенде гана ал туура фатва чыгарат деп айтып атышат. Мен да ошол кошулам, мен да ошол ойду дайыма айтып жүрөм. Андыктан тармактык маркетинг арам дештен мурун сиз биринчи кимдер сүйлөп атат ошого караңыз. Шариятты дагы, бизнести дагы бирдей түшүнөбү? Экономиканы, шариятты бирдей түшүнөбү? Же шариятты гана билип, бизнес экономиканы түшүнбөйбү? Ошол көрүңүз. Мен бул боюнча көптөгөн далилдерди, көптөгөн фактыларды көрдүм. Бизде жазылган фатва толтура каталары бар. Ал эки нерсени айырмалай албай, сабаты жок экени көрүнүп турат.